Коомубуздагы мыйзамсыз чагымчылдык аракеттер күн санап көбөйүп барат. Мындай бир жарандын жан дүйнөсүнүн жардылыгы менен жасалган кадам же маалымат бир гана мамлекетке же коомго зыян алып келбестен, республиканын башка жарандарына дагы коркунучтарды жаратууда. Айрым кызыктар тараптар керт башынын жеке кызыкчылыгын көздөп, чыр-чатак чыгарууга аракет жасагандар көбөйүүдө. Алардын аракети кырдаалды турукташсыздыруунун көп кырдуу жолдорун пайда кылып жатат. Ар бир мыйзамсыз аракеттер үчүн мыйзам алдында жооп берүүгө туура келет. Айрым жарандар WhatsApp жана башка интернет сайттарына жалган маалымат тараткандары боюнча өлкөбүзгө ыңгайсыздык жараткандыгы боюнча мыйзам чегинде жооп берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 163 беренесинин негизинде 2 категориядагы айыппулга жыгылат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы жарандарга кайрылып, мессенджерлердеги социалдык тармактардагы чагымчыл жалган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырат. Мындай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 телефон байланышы аркылуу кабарлап коюуну суранат. Мыйзамды билбегендик кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт жана чагымчыл билдирүүлөрдү таратканга тиешеси барлар жоопкерчиликке тартыла тургандыгын маалымдайт. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы жалган маалымат таратпоого чакырат. Айрым жарандар WhatsApp жана башка социалдык түйүндөр аркылуу жалган маалыматтарды таратса, мыйзам чегинде жооп берет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жарандарды жалган маалыматтарды таратуудан оолак болууга жана чагымчылдыкка алдырбоого чакырат. Дагы бир эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 163 беренеси башкача айтканда билип туруп жалган жеткирме берүү мыйзамы негизинде жоопкерчиликке тартылат. Буга 2 категориядагы айып пул салынат. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.